çındыгында азыркы учурда батыштан келгендер адамдын укугу деп, инсандын укугу деп аялдарды күйөөңөр дукпагыла, анткиле, минткиле, өзүңөрчө эркин болгула, көчөгө чыгып кеткиле деп үйрөтүп атат. Чындыгында бул аялдын укугу эмес, бул сыртынан адамдын укугу деген менен чындыгында бул аялдарды кыйноо, азаптоо болуп эсептелет. Аялдарды иштетип, сен да тыйын табышың керек, сен да кантышың керек, керек болушунчалык деңгээлде сен деле бирөөгө үйлөнсөң болот деп лесбиянствону атайын мыйзамдаштырган жерлер дагы бар. Чындыгында булардын бардыгы үй бүлөнү буза турган, адамгерчилик буза турган, негизгиси аялга зулумдук кыла турган ушундай иштер, урматтуу бир тууганым. Кыргыз элинин салтында илгертеден аялдар жылкы баккан эмес, аялдар деген көчөгө чыгып кой баккан эмес, аялдар деген жер чийген эмес. Балким аялдар үйдөгү кызматтары элек болгон, көчөдөгү кызматтарды эркектер кылган. Динибиз дагы мына ушуну айтат. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, колуңуздан келишинче ошол күйөөңүздү сыйлап, үйүңүздүн кутун сактаганыңыз сизге эң жакшы болот.